Kırgızstanda saat 12. Жалган сүйлөгөн тил теңирдин алдында жийиркеничтүү. Ал эми чындыкты сүйлөгөндөр ага жагат. Окей радиосу үй бүлөлүк радио. Жашоонун маанилүү учурларына токтолуп, айрым чындыктарды терең ачып берүүгө арналган Мен жана жашоо уктуруусу. Ар ишемби саат 12:00 үй бүлөлүк Окей радиосунда обого чыгат. Алып баруучу Зарема Игамбердиева. Туура кадам, акылмандыкта. Окей, үй бүлөлүк радио. Туура кадам акылмандуулукта дейт. Саламатсыздарбы биздин урматтуу көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз, сиздер менен кайрадан амандашып жатканым үчүн кубанычтамын. Кымбаттуу биздин угармандарыбыз, тыңдап жаткан Мен жана жашоо уктуруусу. Ал эми программаны алып барган мен Зарема Игамбердиева. Биз негизи баардыгыбыз эле бала кезден мультфильмдерди көрүп чоңойгонбуз. Бала кездеги мультфильмдерди эстей турган болсок, ал жакта жаман жакшыны айырмалай билген, бир адамгерчиликке чакырган, аң сезимибизге жакшы салым кошкон сонун мультиктерди көргөнбүз. Ал эми бүгүнкү күндө мультфильмдер кандай болууда? Бүгүнкү мультфильмдердин максаты эмнеде? Чет элден келген, ар кандай маданиятты үйрөткөн мультфильмдер бүгүнкү күндө биздин балдарыбызга кандай таасир берүүдө? Мына бүгүн ошол кыргыз мультфильми теманын алкагында маек куруу үчүн Агарт студиясынын негиздөөчүсү жана ошондой эле Кыргыз туусу гезитинин башчы редактору, журналист Керим агай менен маек курабыз. Саламатсызбы агай? Кош келдиңиз. Агай, мен эң алгач эле сизге ошо бир суроону бергим келип турат да. Негизи эмнени негиздебеңиз, эмне кандай программа ачпаңыз? Мурунку бир программаңызда Агартуу деп аталат эле. Бул сапар болсо атайын балдар үчүн дагы Агарт деген студия негиздепсиз да. Эмне үчүн ар бир сөзүңүздө ак деген сөздү коштоп алып жүрөсүз? Ар бир адам өзүнүн жан дүйнөсүндөгү ойлогон кыялын, максатын ишке ашырганга аракет кылат да. Менин жан дүйнөмдө ушундай таза, ак сезимдер менен жашоо. Жашоонун өзүндө мисалга мен да бирөө менен жакалашып урушуп, же болбосо жектешип, же болбосо бир башка нерсе жасагандан алыс болгум келет да, дайыма жакшы сезимде жашаганды каалайм. Ал эми Агарт деген мурдадагы Агартуу деп телебөрү жасаганбыз. Андан кийин мультфильм тартканда дагы ошол студиянын атын анан кийин ошо Агарт деп атап алдык. Анда мурда дагы бир телебөрү жасап, анда дагы Агарт деп атаганмын да. Агарт же Агартуу деген кыргызда илгертен акты ушундай бир баалуу, таза, улуу, бийик катары кабыл алып келген да. Агости, агартынып кет, агартынып келдим, деген сыяктуу бул жалаң жакшы адамдын ден соолугуна пайдалуу нерселердин баардыгын ак менен айтканда. Ак бата деген. Ак бата, ак тилек. Ошолордун баардыгы бул кыргыздын төл сөзүндө негизинде бул жакшы ниетте айтылган да. Ошол эле негизде мен анан бүгүнкү күндөгү адамдарды биз улуттук баалуулукка, кыргыздын нарк салтына үндөп ушул жака кайрадан алып келүү үчүн дагы жан дүйнөбүздү агарталы деген сезимде ушу Агарт деген сөздү дайыма колдонуп жүрөм. Чоң рахмат. Ошо жакында биз аябай көп улуттук дем дүйнөлүк баалуулук оңгу жолу багыт боюнча ар тараптуу иш аракеттерди кылып аткан өзүбүздүн замандаштарыбызды көрүп атабыз, жарандарды көрүп атабыз. Соц тармакта жарыялап атышат, иш чараларды өткөрүп атат, ар кандай телевиденияларда барып ой бөлүшүп атат, же бир кандайдыр бир
атайын бир жерде чогултуп ушу биздин баалуулуктар жөнүндө айтып атат. Бирок сиз башкача багытта алып кеттиңиз да. Биз мисалы чоңдорго нан берели, суу берели, биздин баалуулуктар менен бөлүшөлү, тамырыбызды жайылталы десек, сиз андан дагы башкача багыттын бир тарабын алып кетип атасыз. Алардын бири кичинекей жүрөктөр болуп атат да, балдар. Балдар үчүн атайын Агарт студиясын негиздеген экенсиз. Урматтуу биздин замандаштар, эгер ушул кыргыз мультфильми тууралуу сиздердин да сурооңуздар болсо, анда ой бөлүшүүнү кааласаңыз, биздин WhatsApp номер 0559 911 444 номерине жазыңыздар. Бүгүнкү коногубуз журналист, Кыргыз Туусу гезитинин башкы редактору Керим Айдаров агай бүгүн төрүбүздө отурат. Сиздердин ар бир сурооңуздарга жооп берүүгө даяр. Эми агай, негизи ушул ишти баштагандан бери, жакында баштадыңыз, атайын баракчаңыздан окуп турабыз. Кандай мультфильмдерди тартып жатасыздар жана ошондой эле алардын аталыштары кандай? Ырыспай ака Абдыкадыров бир мындай сөз айткан экен да. Кээде мактанып койгон ден соолукка пайда дейт. Анан мен азыр мактангым келип атат. Мындай мультфильмди эч ким тарткан эмес. Биринчи жолу мен тартып атам деп айтып койсом болот. Жаңы идея менен, жаңы формат менен, башкача көз караш менен деп айтып берейин. Анан мультфильмди эмне үчүн баштап калдым? Мультфильм бүгүнкү күндө кыргыздын балдарын баардыгы орусча сүйлөп же англисче сүйлөп башталды. Анан кийин биз мультфильм тартпасак болбойт экен, аны телефондун ичине салып бербесек болбойт экен деген максатта мультфильмдин мүнөтүн 1:42 мүнөттүн тегерегинде гана кылып туруп, ошо тез көрүп бүтө турган кылып, анан телефонго ыңгайлаштырып жасаганга аракет кылдык. Бул менимче ушундай нерсе керек окшойт деп көп ойлонуп жүргөн жасалган оокат болду да. Азыркы учурда мен Атасынын кызы деген сериал тарттым. Ал 5 серия, 5 бөлүмдөн турат. Ушул мультфильмди бүгүнкү күндө 50 миңден ашык көрүүчү көрдү. 2 айдын ичинде деп. Атасынын кызы. Атасынын кызы деген. Азыр бул 5 серия болуп тартылды, 3 жарыкка чыкты. Дагы 2 буюрса жакында чыгат. Бул бир сериялы, бир аталыштагы 5 серия болсо, кийинкиси Адептүү балдар деген дагы 5 серия менен чыгат. Азыр 2 сериясы чыкты, дагы 3 сериясы бар. Андан кийин Билим булагы. Билим булагы деген дагы бул өзүнчө бир башкача стилде. Бул дагы 5 сериялы болуп чыгат. Бүгүнкү күнү 3 сериясы чыкты, дагы 2 сериясы даяр буюрса турат да. Булардын максаты эмне? Атасынын кызы бул шаардагы кыз айылга баргандан кийинки айылдын турмушун, айылдагы кыргыздын салтын, жүрүм турумун көрүп алып туруп, мал жанды көрүп алып, анан таң калып, атасынан орусча сурайт, атасы кыргызча жооп берет деген сөз да. Кандай вариантта. Андан кийин Адептүү балдар дегендин негизги максаты бала көчөдө жүрөбү, үйдө жүрөбү, адептүү болуунун формасын ар түрлүү багытта маданиятыбызды алып жүрөбү. Маселен, көчөдө кетип атып, морожен жеп туруп, сыртын ыргытып ийген туура эмес экенин биз ушуну да көрсөттүк. Мисалга, бирөөгө жардам бериш керек экенин көрсөттүк. Айтор баягы адептүү болуунун формасын ар түрлүү багытта берип атабыз да. Ал эми билим булагы бул балдарга билим берүүнү, мисалга 1ден 10го чейин саноо, тамгаларды үйрөтүү, азмак андан кийин бир 5-6 тамганы үйрөттүр, эми мындан аркысын силер үйрөнгүлө, изденгиле балдар деп койгон бир багыттагы мультфильмдер. Булардын бардыгы жарыкка чыгып атат. Кече акыркысында бир Менин мекеним деген аталыштагы ошол билим булагынын сериясын чыгардык. Бул 7 облусту, Кыргызстандын 7 облустун таануту. Сонун. Ушуну бүгүн мына бир топ бала бакчылар көрсөтүп атат азыр. Ушул мультфильмдердин бардыгын эле менин Агарт студия. Неме тарбиячыларга аябай эле жардам болот турбайбы? Сиз анан көрдүңүзбү, кече бир бала бакча ошол мультфильмдерди көрсөткөндө балдардын деми кандай болду. Менин Кыргызстаным, мен Таластанмын, менин үйүм Талас, менин үйүм Ош деп ушинтип айтып атпайбы? Мына бул деген биз балдарды
момундай кичинекейден баштап Кыргызстандын менин мекеним экенин, адептүүлүккө, мекенди сүйүүгө, тарбияга үйрөтүү үчүн ушул жаштардан башташ керек экенин мен дагы бир жолу ынандым. Кичээки ошо бала бакчадан биздин мультфильмди көрүп, анан балдар ушунчалык укмуштай таасир алганын көрүп туруп, төбөм көккө жетти да, демек биздин кайсы бир деңгээлде жасаган аракетибиздин бир үзүрү тийди деген максатта мындай кубанып калдым да. Ушундай багытта бүгүн бала бакчалар көрсөтсө болот экен. Болот да. Бүгүн мен жасаган мультфильмдер булар азыр кыргыз үчүн бул тамчы да. Биз ушундай мультфильмдерди ар тараптуу, мындан да башкача, мейли жомоктуу, мейли ушундай адептүүлүк жөнүндө, билим жөнүндө айтор кандай болбосун, толтура багыттагы биз бери дегенде 5000, 10.000дей мультфильм тартышыбыз керек. Ооба. Ошондо гана биз кайсы бир деңгээлде сырттагы мультфильмдерге тең тайлаша алабыз дагы, өзүбүздүн мультфильмдер болуп, балдар ошону көрүп калат да. Телефонду ачып эле басканда кыргыз мультфильмдери чыга турган болуш керек да. Мына ошондо анан кийин биздин балдар кыргызча үйрөнүп, кыргыз мультфильмдерин көрүп, кайсы бир деңгээлде шыктануу болот эле да. Бирок буга чоң акча керек. Биз анимациялык мультфильмдерди тартып атпайлыбы азыр? Бул мен азыр канча 9-10 сериал мультфильм тарттым. Дагы бир 15 сериал мультфильм тартабыз деген оюбуз бар. Булардын бардыгы биринчиден колду кармайт, убакыт алат, экинчиден чоң акча. Акчаны аябай чоң талап кылат да. Бирок мен болсо башкаларга караганда аябай азыраак, арзаныраак жасаганга аракет кылып атам. Эми акча табыш кыйын. Анан ошол акчаны ошого буруп иштетүү дагы мындай өзүнчө бир эмени талап кылат да. Анан Мамлекет колдоп берсе сонун болчу да экен. Мамлекет колдоп, мен кээде ойлойм, кыргыз мультфильми деген мамлекеттик ишкана ачыш керек да. Анан кийин болгон кыргыздын жанагы ошо мультфильмге керектүү акчанын баарын ошол кыргыз мультфильмге берип туруп, ошол жерден анан кийин саартан кечке мультфильм жөнүндө иштешсе, бир топ жакшы болмок. Мен ушундай сунуштарды айтып эле жүрөм, бирок качан колдонот билбейм. Бирок менин мультфильмиме Кыргызстандагы 3 жетекчи чоң жардам берди. Айтып коюш керек, аны айтпасак болбойт. Биринчи мен ушундай мультфильм тартышым керек деген идея менен жүргөнүмдө Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбек уулуна барып ушул идеямды айткам. Ал киши каражат жагынан жардам берип, мен анын каражатынан 6 мультфильм тарткам. Анан ошону соц тармакка чыгарып, мына мен мультфильм тартып атам, ушундай болуш керек экен, дагы каражат болсо дагы тартат элем деген идея менен чыкканда, аны көргөн Камчы Кыдыршаевич дагы Кандай сон? Баягы алкоо кылып, алкап, анан ал киши дагы өзүнүн жардамын берди. Анан азыр ал кишинин берген жардамына 14 сериялы мультфильм тартып атабыз. Мунун жанагы уландысы болду, берки 3 мультфильмдин. Андан башка дагы 5 сериялы мультфильмдин сценарийин үстүндө иштеп атабыз. Ал дагы буюрса даяр болот. Андан башка биз муну 5 шорт стилиндеги жасалма интеллекттин жардамы менен шорт стилиндеги мультфильм тарттык. Жанакы эле Ат адамдын канаты, Илбирс жөнүндө, Улуу тоонун падышасы Илбирс деген, мисалга жана аттын токумдарын, ээрлердин, жүгөндөрдүн аталыштары жөнүндө өзүнчө нерселерди тартып атабыз. Шорт стилинде мультфильм. Мына ушулардын баардыгы бир топ убакытта анан каражатты алат экен. Бирок биз жан дилибиз менен ушуну жасап атабыз да, кайсы бир деңгээлде элге пайдасы болуп калса экен деп. Анан ушул шорт стилиндеги мультфильмдер дагы аябай жакшы экен деп калдым. Анткени бүгүн биздин шорт стилиндеги мультфильмди мына 2 жуманын ичинде бир мультфильм 107 000 көрүүчү көрдү. Бул эми бир эле жаш балдарга эмес, булар чоң адамдарга дагы пайдасын тийгизип келет. Кыргыздын нарк салтын үйрөткөнгө биз азыр аракет кылалы деп атабыз, тарбияны үйрөткөнгө аракет кылалы деп атабыз, дал ушул шорт стилиндеги мультфильмдин негизинде.
Чоң рахмат, урматтуу биздин замандаштар. Келиңиздер, кыргыз мультфильминде өзүнүн чоң бир максаты бар. Тартып атат, элге жайылтып атат, YouTube каналдарга жүктөп атасыздар. Бирок анын жемиши да бизди кызыктырат. Бирок сиздин көрөрмандарыңыздан этно бакча, Сокулук районунда этно бакчадан дагы ушундай бир жакшы кайтарым байланыштар келген экен. Негизи тарбиялчылар үчүн дагы аябай ыңгайлуу экен. Анан азыр бизге суроолор келди. Бир Шахзада Авсаматова деген айым бар. Ар дайым ушу улуттук ден дүйнөлүк бийиктик уңгу жолуна өз салымын кошуп, ошо керектүү маалыматтарды топтоп, Facebook баракчасында жана WhatsApp группасында бөлүшүп турат. Ошол биздин аң сезимибизге сиңирели, өзүбүздүн баалыктар унутта калып кетпесин, өзүбүздүн жерибиз менен, мекенибиз менен, өзүбүздүн каада салтыбыз менен, макал лакабыбыз менен, бийиктигибиз менен сыймыктаналы деген аябай жакшы ойду салып турат. Ушул учурдан пайдаланып, анан сизге дагы бир суроолорду жөнөткөн экен. Элге сунуштап жаткан мультфильм дейт, балдардын аң сезимин улуттук баалыктарга калыптандырууга кандай таасир берет дейт. Улуттук баалыктарга абдан чоң таасирин берет. Мен аны өз турмушумдан көрдүм. Алыс эле барбай эле кечээ эле жана этно бакчадагы тарбиячы айым ушу менин мультфильмдерди көргүзгөндөн кийинки балдардын сезимдери, балдардын деми, видеосун кошто салып жиберген экен. Мен көрүп алып, мен дагы өзүм пост жазып бөлүшүп койдум. Укмуш башкача да. Демек, мындай мультфильмдер керек экен. Анан мен ушу мультфильмдердин арасында айрым жерлерге кыргыздын баягы унутулуп калган сөздөрүн дагы кошуп коем да. Баракелде деген сөздү кошуп коем. Анан кийин ошол жерден бирөөлөр берки мультфильмде баракелде деген эмне дегенде, ушу баракелде деген сөздүн түшүндүрмөсүн орусча моундай болот, кыргызча моундай болот деген багытта кошуп коюп атам. Мороженое деген сөздү мисалга жаш балдар билет, бирок балмуздак экенин билбейт. Азыр жаш балдар балмуздак деп калышты. Кыскасы, бир дагы орусча сөз аралаштырбай, бардыгын кыргызча. Жок, орусча менен аралаштырып атабыз, анткени орусча баягы орус маанисин балдар, түшүндүрүү жаш балдар. Атасынан маселен орусча сурайт, атасы болсо аны кыргызча моундай болот, кыргызча деп айтып берет да. Сиз чоңдорго да чакырык жасап аткан турбайбызбы? Балдарың орусча сүйлөсө, сен кыргызча жооп бер дегендей болуп. Ошондон кийин балдарды үйрөтүп атабыз да. Мисалга балдардын көбү орусча билет да. Алар орусча сүйлөшөт. Орусча сүйлөгөндө атасы же энеси жок балам, бул кыргызча, кыргызча моундай деп аталат. Кыргызча моундай деген сөз. Мисалга кыргызча ушундайбы деп анан кийин ал кыргызча сүйлөп кетет да. Айтор баягы жаштардын дагы, улуулардын дагы акыл эсине кайсы бир деңгээлде таасир бергенге аракет кылып атабыз. Аябай жакшы, сиз айтып атсаңыз, мен бир нерсени эстеп кеттим. Бир үй бүлө дагы ошондой бир ой бөлүшүп калды эле да. Балдары кыргыз эле мектепте окушат, бирок жалаң баягы орусча сүйлөп көнүп баратышканына карап, анан бир күнү өздөрүнүн үйүнө тартип киргизиптир да. Ким эгер орусча сөз аралаштырса, 10 сомдон айып пул салынат депчи. Анан балдары бул жоопкерчиликти ата эне биринчи өзүнө алыптыр, анан балдарына айтыптыр да. Андан соң алар 5 сомдонбу, 10 сомдонбу деп ошондой кылышкан экен. Бир ай бою өздөрүнө анализ жүргүзүп, бул жакын биздин Бишкекте эле болгон окуя, бир үй бүлө аябай мага жагып калган. Бир айдын ичинде дейт, биз көөрү карс болуп калдык балдарыбыздан дейт. Биз жоопкерчиликти ала албай калдык. Биз аябай балдарыбызга ошол орусча сөз аралаштырбай сүйлөйлү деп өзүбүздү да текшергибиз келди. Балдарыбыз, бирок балдарыбыз аябай аракет кылды дейт кыргызча сүйлөгөнгө. Биз орусчаны аралаштырып кояттык деп дагы жоопкерчилигибизди сезип, кийинкиде дагы ошондой оюнду уюштурдук дейт да. Сиздин ошол мультфильмде баласы орусча сүйлөп атат, бирок атасы кыргызча жооп берип атат. Биз жаштар бат эле ооп кетебиз да, бирок улуу мундардын бекем турганы, жок, биздин өзүбүздүн сонун тил менен да түшүндүрүп айтса болот деген кандайдыр бир сонун чакырык бар экен да. Азыр экинчи дагы суроо келди. Бул аракетиңиз дейт, Керим агай дейт, колдоого аябай муктаж. Жайылтуу жагын кантип колго алабыз дейт. Кандай кылсак болот? Бул менин эле ишим болгонсуп, мен эле чуркап жүрөм да. Мен дайыма кыргыздын улуттук баалуулуктарды жандандырууга, кыргыздын эртеңки келечегине, мекендин эртеңки келечегине ушундай бир күнүгө мен ой басып ойлонуп жүргөн адаммын да.
Анан ушул жасап аткан аракеттин баардыгы ошол келечек үчүн, Кыргызстан үчүн, улут үчүн деп билем да. Анан жайылтуу маселесин мен азыр өзүм эле ушу фейсбуктарга күнүгө эле өзүм эле чыгарып берем, пост жазып, анан өзүм Агар студия деген YouTube канал ачып, Агар студия деген Instagram ачып, ошонун негизинде өзүмдүн балдарым менен аракет кылып, анан анимация мультфильм таткан балдар менен аракет кылып, ушинтип эметип жүрөбүз да. Анан жайылтуусу башка Азыр болгон күчүңүздөр менен жайылтып жатасыздар. Болгон күчтөр менен башка эч ким. Анан Facebook'тан ушинтип лайк басып койгулачы, жардам берип койгулачы, кат алып койгулачы деп бармак басып койчу десем түшүнбөйт да, көбүчө лайк деш керек экен да, бул неме экен да. Термин. Анан кийин ошентип атып, анан кийин алар мындай көп бөлүшүп атат, Кудайга шүгүр. Мен Facebook'тагы досторума 1000 мертебе рахмат. Мени колдогон бир 1000дин тегерегинде кээде 1000ден көп болуп кетет, жана ошол бармак баскандар, лайк баскандар. Анан дайыма ошол колдошуп турушат. Кандай пост жазбайын, мага бир жаман сөз айткандар жок, баардыгы аябай колдошот. Анан мен шаршендей болуп, Ариф пост жазганда эле мына мен мультфильм тарттым деп жаза берем да. Анан ошондой кайталай берем. Мен мультфильм тартып атам, мына булар аларда тажаган жок. Ошого 1000 шүгүр дейин, рахмат айтам. Фейсбуктагы досторум алар колдонуп, ошол бөлүшүп, жардам берип аткан ошолор эле да. Агай, негизи Фейсбукта кичинекей балдар жок да, биз чоңдор кызыгып көрүп атпайлыбы сиз тарткан мультфильмди? Бөлүшүп, тайпаларга бөлүшүп. Урматтуу биздин угармандарыбыз, эгер ушул теманын алкагында сурооңуздар болсо, анда 0559 911 444 номерине жазыңыздар. Сиздердин келген ар бир пикириңиздер биз үчүн баалуу. Ушул саатка чейин биз менен болуп, улуттук баалуулуктарга басым коюп атканыңыздар бизди кубандырат. Шахзадайым дагы бир суроо берип ой бөлүшүп кеткен экен. Негизи дейт, мультфильм баланын аң сезимине эң тез эле сиңген таасирдүү ыкма дейт. Сиз аябай эң таасирдүү күчтүү ыкманы алыпсыз да. Ошондуктан кыргыз мультфильмдери аркылуу улуттук наркты сактап калуу мүмкүнчүлүгү жогору. Бул багытта системдүү иш алып баруу, улуттук баалуулуктарды чагылдырган мультфильмдерди телеканалдар аркылуу үзгүлтүксүз пропагандалоо зарыл дейт. Бул багытта сүйлөшүүлөр телеканалдар менен тыгыз иштешүү жүрүп жатабы дейт. Шахзадайым Азамат кыз бул аябай эмгекчил, бир топ жакшы иштер жасап атат. Мен аябай ошол кыздын эмгегине ыраазымын. Эми телевидение боюнча айтсак, бизде мындай да, өздөрү жасабайт, жасаганын көрө албагандар көп да. Андан кийин буга чейин айтып атпадым, жана эле мактанып кетпедимби? Буга чейин ушундай стилде эч ким жасашкан эмес. Бүгүн мен жасагандан кийин балким көбү ушундай жасаш керек экен деп атат болуш. Идеяны алып, аябай азыр аракет кылып атышат да. Анан бир дагы телевидение, ой Азамат, сен ушинтип жасап аткан турбайсың, жаман болсо дагы бир мындай бир кадам жасапсың, Азамат экенсиң, келбейсиң, бизге келип айтып бербейсиң деген бир телевидение келген жок, чакырган жок. Пикир Айткан да жок да. Анткени алар тескерисинче балким мени сөгүп отурган болушу мүмкүн да. Анан ошого таң калам. Анан алар айтпаса, алар чакырбаса мен кантип барам? Мени чыгарып койбашы же болбосо мени мультфильм көрсөтүп койбашы деймби? Дебей эле койдум. Алар керек болсо алар өздөрү чакырса аябай жакшы болмок да. Ооба, анткени биздин максат ошол да. Максат, менин максатым бул жерде пайда табуу эмес, бул жерде эч кандай пайда да таппайт экенсиң. YouTube каналдан да башкадан да таппайсың. Менин максатым кыргыздын балдары кыргызча сүйлөсүн, кыргыздын балдары мекенин сүйсүн, кыргыздын балдары кыргыздын улуттук баалуулугун билсин. Бир эле кыргыздын балдары эмес, жалпы кыргызстандыктар, керек болсо улуулар дагы, кичүүлөр дагы ушул нерсеге бир маани берсин деген максатта жасап атам. Эми мунун эмгеги, мунун убаракерчилиги, мунун баягы жасаган кызматтары аябай кыйын. Кээде түн уйкудан каласың, кээде сценарий, мисалга менин милдетим ушул да. Мени азыр ошо болгон мультфильмге сценарий жазып бериш, багыт бериш, кандай кылып тартыш керек, кандай нерсени бериш керек, подачасын эмне кылыш керек, ушулардын баардыгын жасап алып анан тигилер менен ой бөлүшүп отурам да. Муну ондай кылсаң, тигинде кылсаң аябай жакшы болот эле дегендей кылыпчы. Анан бул менин болгон аракетим ушундай. Анан ошол жайылтууга бир топ адамдар жардам беришип койсо аябай жакшы болмок. Мен кече бир
Фейсбукка пост жаздым. Биз жаман нерсени аябай талкуулайбыз. Ошону айтпайсызбы? Бирөөнү өлтүрүп кетти, бирөөнү кесип кетти. Ага акча төлөбөй эле жайылтышат. Жайылтышып, анан издеп таап алып, ошонучу ошогону анан кайра көтөрүп чыгып, аны деген популярдуу кылып атат. Мына Сыймыктык Жапыкеев деген. Ошо менен биз аң сезимге эмне берип атабыз деген суроо болуп атат да. Мендечи кайра элдерди зомбулукка чакырып коюп аткан жокпузбу деген. Жаман нерселерге ушунчалык маани беребиз да. Жана Жапыкеев деген бир Айтматовду жамандап айтып койгон экен, эми аны укмуштай бөлүштү. Айтматовго канча тил тийгизди ошонун негизинде. А ошону унчукпай койсо ошо ойдон калып кетмек, мисалга. Айтматов да тынч жатмак дегендей да. Биз ушундай жаман нерсени ушинтип көбүртүп, жабыртып атырып, анан ошолор популярдуу, ошолор бөлүшүп, ошолорго жанакындай лайк басып отуруп көбөйтөт экенбиз да. А жакшы нерсени айтсаң, ага мындай бир таасирин же маани бербей коюп атабыз да. Бүгүн бизге эмне керек? Бүгүн бизге тарбия керек. Бүгүн бизге жакшы жашоо керек. Бүгүн бизге мекенди сүйүү керек. Бүгүн бизге улуттук баалуулукту сактап калуу керек. Анткени биз улуттун баалуулугун сактап калбасак, биз мамлекеттүүлүктү жоготуп алышыбыз мүмкүн керек болсо. Кудай сактасын. Ошон үчүн биз алдыга кадам ташташыбыз керек. 100 жыл алдыга. Эртеңки биздин урпактар Кыргызстан мамлекетинде кыргыз болуп, улуттук ата тегин баалап, кыргыз болуп жашаш керек келечекте деген максатты биз бүгүн коюшубуз керек да, бүгүн аракет кылышыбыз керек да. Анан биз уруш талаш менен чашташып, мушташып, сөгүшүп, кагышып отура берсек, эч нерсе эртеңки келечегибизде эмне болот? Ушуну ойлонгон киши барбы маселен? Мына ошол нерсе турат да. Туура айтасыз, абдан жакшы ойду бөлүштүңүз. Агай чындап эле аябай негизги бир көйгөйдү айтып кеттиңиз. Биз урматтуу биздин замандаштар жаман жаңылыкты биз жайылтууга абдан чындап эле мындай жөндөмдөйбүз да. Бирок биз ошол менен мейли жайылталы, айталы, арманыбызды бөлүшөлү. Кээде мен акыркы күндө ушундай ойлонуп калдым да, биз эгер ушуну жайылта берсек, буну угуп аткан, көрүп аткан биздин балдарыбыз, жаштарыбыз өздөрүнүн аң сезимине эмнени сиңирип жатты болду экен, биз кандай нерсеге ойготуп алабыз буну деген суроо туулду да мендечи. Бул тескеринче кайра дагы зомбулуктун көбөйтүүсүнө себепкер болуп калбайбы? Жазадан коркуу жок болуп атат, кандайдыр бир мыйзамдан коркуу, мыйзамдан болгон коркунучтар жоголуп атат, коркунуч болбогон үчүн жаман ишке барып атат да. Бирок эгер биз жакшы иштерди жайылта турган болсок, адамдын абийирин ойгото турган, ашкерелей турган, чындап эле биздин аң сезимибизге жакшы нерсени сиңирүү үчүн мына ушундай жерде телевидениялар, YouTube каналдар, подкасттар мына ушундай жерде бизге кызмат кылып берсе аябай сонун болчу да экен да. Анан Ат адамдын канаты деген кече соц тармакка жарыялаган экенсиз. Facebook баракчада макалдын негизинде мультфильм тартыпсыздар да. Ушуну детально айтып бериңизчи. Бул Ат адамдын канаты деген макал аркылуу мына улуу туруп биз дагы кызыктык да, аябай сонун деп жакшы көрдүк. Эмне айткыңыз келет? Балдарга эмнени үйрөткүңүз келди? Бул шорс тилиндеги мультфильм. Бул балдарга эле эмес, чоңдорго дагы таасирдүү. Жанагы анимациялык мультфильм балким балдарга болушу мүмкүн, бирок бул чоңдорго да таасирдүү. Ат адамдын канаты деген бул анан кыргыздын негизги жашоосунда кыргыз жылкы менен, ат менен канатташ жашап келет да. Буга чейин деле бүтүндөй жашоонун баардыгы ошондой болгон. Ат керек болсо кыргыздын ден соолугуна да чоң пайдасын берет. Анан ушул кыргыздын ат жабдыгын бүгүн биз билбей калдык да. Анан ошону ат жабдыктын баардыгын, жөнөкөй эле аттын жабдыктарын жүгөндөн баштап, ооздуруктан баштап, тиги куюшканга чейинкисин баардыгын сүрөттөп, детально түшүндүрүп берели дедик да. Муну билип калсын. Билбегендер да бар. Толтура да билбегендер көрүп калсын деп атабыз да. Мына ушуну бул болгону жөнөкөй эле кыргыздын турмуштагы колдонуп жүргөн буюмдарын биз бүгүн унутуп калгандыгыбыз. Мындан мурда ошол аттын мисалга кулундан баштап, жылкы кулундан баштап быштыга чейин, андан асыйга чейин кулундун аталышын, кулун, жабагы, тай, кунан, бышты, асый деген аталыштардын баардыгын дагы дал ушундай кылып бергенбиз. Буну дагы билбегендер билип алсын деген максатта да. Ушул шорс бүгүн 107 миңден ашык көрүүчү YouTube каналыңыздарда, эмеде, Instagramдан. Instagram баракчада дагы. Анан кийин
ошол да жакшы, Кудайга шүгүр. Ушу YouTube каналга дагы киргизип атат, башкаларга дагы баягы катталууга бир топ пайдасын берди да. Биз муну менен токтоп калбайбыз. Эртең ушул кыргыздын нарк салтын үйрөткөн дагы бир топ баягы жөрөлгүлөрдүн баардыгын ушинтип ушундай стиль менен берип туралы деген ой болуп атат. Кудай буйрса дагы жасайбыз. Бирок албетте буга убакыт керек экен, анан кийин жанагы техникалык акыл эс керек экен да. Андан ары каражат. Эми дагы угармандарыбыздан суроо келген экен, агай. Улуттук баалуулуктарды чагылдырган дагы кандай кыргыз мультфильмдериңиз бар дейт. Мындан ары дагы ушундай пландарыңыз барбы дейт. Улуттук баалуулуктарга деп басым коюп кетиптир да. Ооба. Биз биринчи тарбияга биринчи көңүл бурдук, анан билимге көңүл бурдук. Анан ошол улуттук баалуулукка дагы көңүл буруп жатабыз. Мына шорс тилиндеги мультфильмдердин баардыгы улуттук баалуулукка ыктап баратат. Буюрса андан ары да улам алдыга жылып кете беребиз. Эми идея Кудайга шүгүр бар, толтура. Анан ошол идеяны дароо эле жасап коеюн десең, ошого ал күч, каражат жетпейт экен да. Эгер каражатыбыз көп болгондо, биз укмуш дагы чоң команда түзүп алып, балким бир топ иштерди жасасак болот эле деп атпаймынбы. Мен жана айтпадымбы, бүгүн кыргыздын мультфильмдери мейли сапаттуу болсун, мейли сапатсыз болсун, мейли кандай болбосун, мейли убактысы 5 мүнөт болсун, мейли убактысы 2 мүнөт болсун, мейли убактысы 1 мүнөт болсун, укмуштай көп мультфильм аттуу керек. Тартышыбыз керек, жасашыбыз керек, анан кийин ал телефондун ичине киришибиз керек. Шорс стилинде, рилс стилинде, жанан кийин ол телефондун жанагы Facebook, Instagramдарга дагы жайылтуунун баардык формасын алып чыгышыбыз керек экен. Бери дегенде бир 5-10 миң мультфильм керек. Бирок аны 1 жылда эмес 5 жылда тартып бүтүш кыйын да. Аябай убакыт керек да. Анан кийин бирок кандай болбосун биз ошону тартышыбыз керек. Эгерде биз ошол эле улутту сактап калабыз десек, ошо улуттук баалуулуктарды билели десек, кыргыз тилин билип калалы десек, мамлекетти, мекенди сүйүүнү билели десек, дал ушундай мультфильмдерди берип, анан кийин өспүрүмдөрдү биз чоңойтуп алышыбыз керек да. Ошолор эртең анан кийин натыйжасын берет, жемишин берет. Ошол мекенди сүйөм деген балдар чоңойгондон кийин анан накта кыргыз сакталып, Кудайга шүгүр деп деп жашап калышыбыз мүмкүн деген ойдобуз да. Бүгүн ар кандай болуп атпайбы, олку солку. Бирок биз ушул тарбияны берип бир ойго токтолушубуз керек, олку солку болбой. Узак убакыттын ичинде, узак болот эми. Бирок биз ошону аракет кылып, келечек үчүн баары бир эмгек кылышыбыз керек да. Бул биздин жасап аткан эмгек, мультфильмдер сөзсүз түрдө таасирин берет. Ар бир эле дыйкан эгин эккен жеринен жемишин көргөндө аябай кубанат да. Мен деген канча жемиш алдым, эмгегим текке кеткен жок деп. Ошондой эле сиз азыр жаңы эле баштадыңыз да, бул Агарт студиясын жаңы эле баштадыңыз, бирок этно бакча деп, бакчалардын атын да этно деп атай башташыптыр да. Мага аябай жакты, анткени өзүбүздүн баалуулуктар камтылган деген ойду негиздеп турат да. Анан ошол менен бирге сизде дагы көрөрмандардан жакшы кайтарым байланыштар болуп аткан экен да. Балдар көрүшүп, өзүнүн мекенин сүйүп, өздөрүнүн баалуулуктарын эске алып, кичинекей жүрөктөргө кичинесинен эле аң сезимине ошол нерсени сиңирүү, бул аябай чоң эмгек. Анан агай, эми ошол кыргыз мультфильми өз максатына жетүү үчүн бүгүнкү ата-энелерге, мугалимдерге, тарбиячыларга, коомду эмне айткыңыз келет, эмнеге чакыргыңыз келет? Өз максатына жетиш үчүн биз Кыргызстандын жараны, ошол жаран ким, ата-эне, биринчи баланы өстүргөн, биринчи тарбия берген ата-эне, анан бала бакча, анан мектеп, андан кийин жогорку окуу жай, коомчулук. Мына ушулардын баардыгы тең бүгүнкү Кыргызстанды, ушундай Кыргызстанды сактап калабыз келечек үчүн, келечек муундарыбызга сактап беребиз десек, анда биз бүгүндөн баштап ошол нерсеге киришибиз керек да. Эгерде биздин мекен Кыргызстан экенин жан дүйнөбүз менен сезсек, билсек, туйсак, биз ошону жасашыбыз керек. Антпесек, дүйнөдө канча улут, канча мамлекет жок болуп кетти. Тегин таппаган канча улут жүрөт. Жоголуп кетти. Бир кезде укмуштай тарыхта, укмуштай дүңгүрөгөн мамлекет болгон улуттар бүгүн мамлекетин жок кылып, улутун жок кылып
алышты да. Ошондой болбош үчүн ата тегибизди, улутубузду, мамлекетти сактап калабыз десек, биз бүгүндөн баштап, тамырдан баштап өйдө көтөрүп алып чыгышыбыз керек да. Баардыгын сугарышыбыз керек. Улуттук баалуулукка, мекенди сүйүүгө, анан кийин мен кыргызмын деген сезимге, анан жакшынакай тарбияга. Бизде бүгүн тарбия жок да. Бизде бүгүн карап көрсөңүздөр, автобустан мен жумуштан кетип атканда же кетип атканда көрөм, күн алыс күнүгө чашташып урушкандар болот. Жөн эле түртүп койдуң, сен эмнеге түртүп койдуң деп урушкандар. Эмне жетпей атат. Илгерки согуш учурунда эмне деген азап менен биздин ата бабалар ушул мамлекетти алып келип берди. Тарыхты окуп көрсөңөр, туурабы? Бүгүн биз ушул билбейм, магазинге кирсең бүтүндө дүйнөнүн баардыгы бар. Баардыгы акчаң болсо алып жейсиң, курсагың ток. Анан бирок биз бүгүн көкүрөгүбүз, көдөнүбүз ач. Негедир? Бизде айтып коет, назар ач деп коет да. Көңүлүң, курсагың ток болсо дагы назарың ач болуп турган бир коомго туш келип калдыкпы деп ойлойм да. Биз эгер ушинтип жаман кете берсек, эртең бул коомду жок кылып алышыбыз мүмкүн да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, ушуга топук кылалы деп жакшынакай мамиледе 21-кылым бүгүн акыл эстен, техниканын укмушта өнүккөн заманында биз аркага кетип атпайлыбы? Өкүнүчтүү. Ошон үчүн кичине ойлонуп алып туруп, анан жакшынакай мамиле жасасак, эмнеге болбосун? Эмнеге урушасың, эмнеге бычакташасың, эмнеге кесесиң кулагын, мурдун? Мисалы, кече бир жол талашып, айдоочулар ошого да бычак көтөрүп жүрүшөт, бирөөсүн жок кылды окшойт. Бычаксыз эле четсе болот эле аны. Бул эмнелик? Ушунчалык акыл эс ушунча болуп баратабы? Үй бүлө бүгүн очогу бузулуп баштады. Аял менен эркек мушташып урушуп, анан кийин бүт соц тармакка чыгарышып бир жаман болуп атышат. Эмнеге? Бул кайда баратабыз? Эмне үчүн ушундай? Биз ушулардын баардыгын ойлонушубуз керек да. Бул балким кыргыздын накта тарбиясынын жоктугунан болуп жүрбөсүн. Бул кыргыздын ушу баалуулугун билбегендиктен болуп жүрбөсүн. Бул деген жашоонун бир философиялык көз караш менен караган адамдардын акыл эси жок болуп калгандыктан болуп жүрбөсүн. Анткени сен бул жашоого келдиң, бирок эртеңки күнү төбөң көккө тийсе дагы кетесиң да бул дүйнөдөн. Туурабы? Анан сен ушинтип жекелешип, жакташып, мушташып урушкандан көрөктүү жакшынакай сүйлөп, жакшынакай мамиле кылып жашап, жакшы адам болуп, тарбиялуу болуп жүрсөң, эмнеге болбойт? Мына ушундай нерселердин баардыгы мени бир ойлондура берет дагы. Анан биз билимди, ушундай билимге, тарбияга үндөш үчүн эмне кылыш керек деп отуруп, анан ушул мультфильмдерди тартууга аракет кылдык да. Анан бүгүн менде дагы башка бир идея, ойлор бар. Бирок атасынан көрө каражат керек. Каражат болсо мен дагы башка бир стиль, башка бир форма таап алдым. Эшиктер ачылсын дейинчи. Башка да бир ойлорду таап алдым. Мага бирөө, кимдир бирөө каражат берип ушуну оюңду жаса десечи, мен дагы жасайт элем да. Бул ошол эле кылмыштуулукту жок кылганга, же болбосо эметкенге, же болбосо адептүүлүккө, же болбосо тарбияга бир топ жакшы пайда берүүчү нерселер турат да. Болгону ошондорду жасайын десең, жасаганга бизде кендирди кескен каражат дегендей да. Мен дагы ушуга кадам таштап баштадым. Мультфильмден башка дагы экинчи бир формасын, стилин таап алдым. Эгерде буга да каражат тапсам, балким муну да баштайын деген оюм бар, ниет, тилегим бар. Биз кандай болбосун коомду агартышыбыз керек. Агартуучулук, билим, тарбия, бул агартуучулук дейм. Ошону коомду агартпасак болбойт деп атам да. Бирок ушул нерсеге келгенде ошол эле ата-эне, ошол эле бала бакча, ошол эле мектеп деген дагы кайсы бир деңгээлде жардам бериш керек эле да. Мисалга мага окшогон кыргызга күйгөн балдарды, кыздарды, азаматтарга кош колдоп, мына билим министрлиги колдоп берсе болот эле. Ошолорду көрсөтүп, мисалга бала бакчаларга тапшырманы берип, мону көрсөткүлө, мону да программа киргизип. Көрдүңөрбү? Бүгүн билим берүү, мектеп деген ошол өспүрүм балдарды укмуштай сонун тарбияласа болот. Бирок ошол тарбияны берип атабы маселен? Бүгүн мен таң калганым, дайым айтып келем, мен кичинекей балам бала бакчага барып жүрүп, Айтматовдун туулган күнүндө бир жумалык Айтматов жөнүндө бала бакча сабак өтүптүр да. Бир жума аябай жакшы өткөн экен. Менин балам Айтматов жөнүндө укмуштай билип, ата Айтматовдун улуу жазуучу экен, Айтматовдун бугөне деген жомогу бар экен, ал мондой экен деп укмуш Саймеде деп айтып берип укмуштай кылган да. Анан бир жумадан кийин ошол жок болду. Бүттү. Андан кийин балага баягы эле
мурдакы эле бармай тамак ичмей андан кийин ушундай келмейге өтүп кетти да. Көрдүңөрбү, билим берүүдө мектепте болобу, бала бакчада болобу, ушул улуттук баалуулук жөнүндө, улуулук, бийиктик жөнүндө, тарбия жөнүндө күнүгө айтып отурушса, тарбия мына ошондо балдар өзгөрөт эле да. Керек болсо ошол балдар ата энесине таасир берет болчу. Бирок ушул нерсени негедир жасабай атат, мен билбейм ушу эмнеге. Жасаш керек эле да. Чоң рахмат. Азыр бизге да билдирүүлөр келген экен. Кутмандуу күнүңүздөр менен ОК радиосу дейт. Саламатсызбы агай? Ишиңизге ийгилик каалайм Зарема. Эфир сонун болуп жатат деп биздин угармандарыбыздан билдирүү келиптир. Чоң рахмат, кубанычтабыз сиздерге. Жакшы. Бул биздин ийгилик деп кабыл алабыз. Агай аябай туура айттыңыз. Чындап эле бүгүн коомго эмне керек? Агартышыбыз керек, бардык жактан агартуу максатты колдонушубуз керек. Эң жөнөкөй жолду бошотуп бербей койгон үчүн эле бычак көтөргөнгө чейин барсак, бул биздин жан дүйнөбүздүн ачкалыгы, руханий дүйнөбүздүн ачкалыгынан кабар берет. Япония элинде техника өнүккөн менен агай суицид абдан көп экен да. Эмне үчүн? Анткени мамиле жоголгон. Анткени адамдык сапаттык баалуулуктар жоголгон. Биз техника өнүксө эле болду деп эле, техника өнүксө эле өзүбүздүн адамдык сапатыбызды жоготушубуз керек эмес да. Техника өнүгө берсин, бирок биз улуттук баалуулуктарыбызды сактап, өзүбүздүн маданиятыбызды сактап калышыбыз керек да. Бул нерсе бизге жолтоо болбош керек да. Негизи техникага шылтап кое элечи. Анан ошо мени ошол Япония элиндеги кадимкидей эле адамдар өлсө, ит өлгөндөй эле мамиле кылып калышыптыр да. Бирөө жоголсо, жаныбар өлгөндөй эле кайдыгерлик. Бирок чынында алар ушунчалык чыныгы мамилеге муктаж болгон үчүн, өздөрүнүн жан дүйнөсү ачка болгон үчүн, эч кандай руханий дүйнөлөрүндө ушунчалык боштук пайда болгон үчүн миң техника өнүгүп, билимдүү болуп кетсе дагы суицид көп болот экен. Кудай сактасын, биз ушул нерсеге жетпей эле. Мына ошо жетпеш үчүн сиз эң кичинекей ошо мультфильмдерди дагы агартуу максатта ата менен баланын ортосунда мамиле болуш керек. Биздин эң сонун улуу армат кичиге ызат деген аябай сонун макалдарыбыз бар. Ошолордун баардыгын эске алып, аябай жакшы багытты баштаптырсыз да агай. Маселе мына ушунда турат да. Бүгүн биз деле бүгүн эч ким менен сүйлөшпөй калдык да. Элдин баардыгы телефон менен сүйлөшүп калды да. Келесиң кечке телефондун кучакта отурасың. Же балаң менен, же энең менен, же атаң менен ишим жок болуп туруп. Биз да ушуга баратабыз да. Ушул нерсе көйгөй жаратат да. Көйгөй. Дүйнөнүн баардыгында эле ошондой. Бирок ушул нерседен биз мындай арылып калышыбыз керек да. Бирок анте албасак, биз буга каршы турушубуз керек деген адамгерчилик мамиле деле жоголду. Бүгүн бир тууган менен бир тууган үйүңө келбей калбады атаң көрүп. Келсе дагы барайынбы, же барбайм деп сурап алып келет. Же болбосо кошунаңдын бүт корооңду таш менен тороп алып, уруп алып, керек болсо кошунаң менен мамиле түзбөй калдың. Бул дагы чоң өкүнүчтүү нерсе. Биз жан дүйнө адам менен адам жакшынакай сүйлөшкөндү билбей калдык. Көчөдөн өтүп бараткан кишини келбесим чай ич деп илгери биздин ата энебиз ушинтип чай ичип чакырчу, агуз тийип кетти да. Бүгүн алды үйгө келген кишини деле тааныбасак да наныбыз тийдирип койчубуз да. Агуз тийдечи элек. Бүгүн ошол нерсе жок. Мына ушул нерселердин баардыгы чыңалып отуруп бир күн чоң таасир бериши мүмкүн да. Ошон үчүн Кудай сактасын. Биз бүгүндөн баштап ушул нерсеге бир жакшы мамилеге, жакшы жүргөнгө аракет кыла турган. Буюрса кыргыз мультфильми ушул көйгөйлөрдү эске алып иштеп чыгар. Мисалы Боорукердик жана сиздер тарткан мультфильмде Боорукердик жана адамгерчиликке үндөгөн эпизоддорду алып чыгышыңыздар керек болот экен да. Барбы азыр учурда дагы азыркы тарткан мультфильмиңизде кайсы мультфильмде ушул адептүү балдар дегенде ушул жардам берүү, көчөдө барат мисалга досуна жардам берүү, анан кийин дос деген ушундай, биз деген дос билимдиктүү болуш керек деген нерсени менен ынтымакка чакырган. Эртең мисалга улуу менен кичүүнү, улууну атаны деген кандай болуш керек, эне кандай болуш керек, ошолордун болгон нерселердин баардыгын биз камтыганга аракет кылып атабыз да. Эми негизги идеялар толтура, бирок ошолордун баарын жасашка келип атпайлыбы? Мен мына немеден, соц тармактардан, телевидениеден башка улуттун, башка элдин мультфильмдерин көрөм да. Аябай көп алат. Орустардыкы, же башкачачы. Бирок алардыкы мына карасаң жиндидей мультфильмдер бар. Мааниси маңызы жок. Маңызы жок. Жеңил ойлуулук, жеңил желпи. Дегилерди болсо ушинтип отуруп алып эле бир балакеттер жасап, анан жаман нерселерди көрсөтүп, баланын акылын бир жаман. Биздин балдар ошо кызыгып атканы өкүндүрөт да. Бала ошону көрүп отурат, кызыгып атат да. Мына ошолордун ордун биз басыш үчүн
биз аябай жеңил болсо дагы бир тарбиясы бар мультфильмдерди жасашыбыз керек, тез аранын ичинде жасашыбыз керек. Айтып атпайбы, аябай көп жасашыбыз керек. Телефонду басканда эле ошол мультфильмдер чыга бериш керек да, ар түрдүү ошол тарбиянын негизиндеби, жөнөкөйбү, эмне болсо дагы кыргыздын баалуулугун көрсөтө турган бир нерсени берип калышыбыз керек да. Бир канча каналдарды ачышка туура келет экен да. Дагы угармандарыбыздан билдирүү келип атат. Керим агай дейт, бөбөктөргө арналган кыргыз мультфильмдерди чыгарып жатасыздар. Буйруса бөбөктөр кызыгуулары артса экен деп сиз менен кошо тилек кылгандар бар экен. Агай, негизи ошо соц тармакка, Instagram баракчага жүктөп атасыздар да, Facebook баракчада. Instagramды негизи кичинекей балдар дагы көрүшөт. Этно бакчадан сырткары ошо комментарий аркылуу сиздин көрөрмандарыңыздан кандай кайтарым байланыштар болуп атат? Бизде дагы бир аз убакыт аз калды, агай, ушул тууралуу айта кетсеңиз. Бизде көрөрмандар бир эле эмес, 1-2-3 бала бакча көрсөттү. Алар мага дагы билдирүү жасашты, анан аябай ыраазычылыгын айтышты. Анан Кудайга шүгүр, баягы элдер бардыгы мындай жакшы сөз менен колдоп атышат. Бардыгы жакшы сөздөр менен колдоп атышат. Керек болсо жайылтып бөлүшүп берип атышат, буга шүгүр. Бирок ушун билбейм, бирок байлар көрбөйт окшойт деп ойлойм да. Анткени ой азаматсың, сага мен да бир жардам берейин, моундай стилде бир мультфильм тартпайсың деген киши жок. Бирок Кудайга шүгүр жөнөкөй эле колдоп бергенде мен аябай кубанычтамын да. Мен эч кимден акча сураган деле жерим жок, баягы карапайым элдерден, жөнөкөй элдерден сураган жерим жок. Бирок ошо элдердин мени колдоп берип, анан дагы ушундай идеяларды айтып, мен кээде ошо элден идея да сурайм да, кандай кылсак болот деген идеяларды сурайм. Ошолорго бөлүшүп берип, мага жардам берген элге аябай ыраазымын. Кудайга шүгүр, мен ушул элдер менен бүгүн соц тармакта ошолор дагы жайылтып берип атканы аябай кубанычтамын. Чоң ыраазычылык билдирем аларга. Эгер мультфильмге келсек, мультфильмден ар багытта, ар кандай идея менен, ар кандай түр менен тартсак болот. Бирок ошонун бардыгына жанагы эле каражат маселеси болсо, биз көп нерсени жасаганга аракет кылат элек. Чоң рахмат, урматтуу биздин замандаштарыбыз. Убактыбыз чектелүү болгон үчүн бир аз уктуруу соңуна чыгып баратат. Сиздер тыңдаганыңыздар Мен жана Жашоо уктуруусу. Бүгүн биз кыргыз мультфильми деген теманын алкагында маек курдук. Келиңиздер, ата-энелер, тарбиячылар, мугалимдер, негизи эле коомдун адамы, замандаштар, биздин жалпы жамаатыбыз сиздерден суранып кетебиз. Мына келиңиздер, балдарыбыздын аң сезимине, өзүбүздүн баалуулуктарды сиңирүү үчүн, улуун урматтоо, кичини узаттоо, боорукердикти, адамгерчиликти үйрөтүү үчүн, өзүбүздүн маданиятыбызды ушул кичинекей жүрөктөргө сиңирүү үчүн биз кыргыз мультфильмдерин көбүрөөк көрөлү. Керим агайдын YouTube каналы бар, Агарт студиясы, ошондой эле Instagram баракчадан кандай табышат? Агарт студиясы. Анан Керим Айдаров баракчасы. Керим Айдаров баракчасы, Facebook бар, TikTok барбагы сиздерде? TikToктагы аябай керек экен. TikTokко көбүрөөк ошо сиздин мультфильмиңиздер керек. Ал жактан баягы репост дагы аябай жакшы болот. Дагы анан жана жеңил желпи жерде биздин мультфильмибиз аябай мындай бир тазалыкка, арулукка чакырып турса, ар бир адам кызыгып көрөт. Анткени балдар эмес, биз дагы кызыгып көрүп атабыз. Ошон үчүн биз эгер эртеңкибизди ойлонолу десек, чындап эле өзүбүздүн баалуулуктарды, ата бабаларыбыздын ушундай нарк населдерин балдарыбызга калтырып кетүү бул биздин милдет жана жоопкерчилик. Ошол нерсеге кайдыгер карабай, бүгүн агайыбыз Агартуу каналында алып барды, Агарт деп студияны да ачты. Ар дайым ак деген сөздү коштоп жүрөт. Анткени бул сиздин ниетиңиз ак экенинен кабар берет. Агай, эч ким эчтеке дебесе дагы сиз өзүңүздүн болгон күчүңүз менен аракет кылып, өзүңүздүн идеяңызды элге алып чыгып, анан идеяңызды колдоп берген Камчыбек Ташиевич да бир эки агайды айтып кеттиңиз. Аларга да ыраазычылык билдиребиз. Буюрса мындан арта жайылтуу иштерин улантабыз деген үмүттөбүз. Эми ошол программанын негизинде биздин угармандарыбызга дагы жакшы бир чакырык жасай кетсеңиз. Рахмат. Азыркы стилде мага окшогондорду шоураннер деп коет экен да. Англисче айтканда шоураннер деген бул ошо башкаруучу, анан сценарий жазуучу, акча табуучу, анан ишти жүргүзүүчү катары баягы ушундай мааниде да. Мен дал ошондой максатта бүгүн иш кылып атам да, акчаны да таап атам, сценарийин жазып берип, багытын көрсөтүп, анан моундай тартыш керек экен деп анан ушуну жасап аткан
кишимин, бирок мен өзүм мейстердин убагындагы кишимин да. Ооба. Бүгүн жаштар техниканы аябай жакшы билген жаштар иштешет. Бирок сиз неме жаңы заманбап стилди алып кетип Ооба. атасыз да, Ооба. калып кетпей артта. Анан ошолорду ушундай идея менен эметип жанагы шоураннер деген стилге өзүм түшүп алып баратам. Бул жаштар менен чогуучу. Анан ушундай менин негизги максатым дагы, ниетим, тилегим дагы айтып атпаймынбы, улут үчүн, мекен үчүн, келечек үчүн. Мына ушул багытта биздин угармандар, көрөрмандар, соц тармактагы достор баардыгыбыз биригип колдоп берсек, биз ушуну бир топ ишке ашырып алсак, бул келечек үчүн аябай жакшы болот эле деп ойлойм. Ооба, колдогондор бар, Кудайга шүгүр. Азамат деп мен чекеме далыман таптап атышат соц тармактарды. Мен кубанып калам. Ушундай элдер көбүрөөк болуп, мага дем күч берип турса, Кудай буюрса бир топ иштер жасайбыз деген оюбуз бар. Идеябыз бар, Кудайга шүгүр. Болгону ошол идеяны ишке ашыра турган финансылык багыт менен командабыз түптөлүп калса, аябай жакшы болот эле деп ойлойм да. Дагы айтам, келечек үчүн, мекен үчүн жасаган кызмат деп. Бир дагы мага негизи ушул YouTube каналдан болобу же башка соц тармактардан болобу, бир дагы мага бир тиын пайда түшпөйт экен. Пайда түшпөйт да. Эч кандай пайда түшпөйт экен. Сиздин убактыңыз кетет. Ооба, жөн убактым кетип атат. Жумуштамын, жумуштан кийин бул мультфильм менен болом, кээде түн ортосунда келем үйгө. Ушинтип жүрөм да. Айрымдар ойлошу мүмкүн да, ушинтип YouTube канал ачып алса, анан кийин подписчиктер көп болгон пайда табат. Ошон үчүн жасап атат. Монетизация кылынат. Жок. Ал мага демектен азыр миллион болуп кетсе дагы пайдасы тийбейт экен. Жөн гана менин максатым ушул кыргызга, келечекке, улутка пайдасы тийсин деген тилек. Чоң рахмат. Өз пайдасын көздөбөй, элдин пайдасын көздөп аткан сиздей биздин замандаштарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Улуттун уңгусун жайылтууга ушундай салым кошуу үчүн биздин эфирде сиздер үчүн ар дайым чын жүрөктөн кызмат кылып берет. Биз дагы колубуздан келишинче салымыбызды кошобуз. Урматтуу замандаштар, келиңиздер мына бүгүн баштаңыздар. Бүгүн ошол Агарт деген студияны ачып баардык соц тармактардан карасаңыздар, биздин эң сонун кыргыз мультфильмдерибиз чыгып жатат. Мен сизге рахмат айтып коюм келип атат. Ушул мультфильмдерди жасагандан баштап ушул мультфильм жөнүндө биринчи болду сиз чакырып атасыз да. Муну ушундай мультфильм тартып аткан турбайбы, ушуну сурап коелу, айтып берсинчи деген идея менен чакырганыңыз үчүн сизге аябай ыраазымын. Ушинтип чакырып коюшса дагы кубанып калат элек да. Чын жүрөктөн мен ошого абдан ыраазымын. Ишиңизге ийгилик. Чоң рахмат. Чоң рахмат, урматтуу замандаштар, келиңиздер анда алдыга. Техника өнүгө берсин, бирок биз өзүбүздүн баалыктарыбызды ушундай сонун сактап калабыз, маданиятыбызды өзүбүздүн кичинекей өсүп келеткен жаш муундарга сиңирели. Ушундай биздин баалыктарыбызды эске алып, өзүбүздүн бийиктигибизден сыймыктанууга чакырган замандаштарыбыздын үнүн элге жеткирели жана соц тармакта пайдалуу мультфильмдерди көргөндө балдарыбызга үйрөтөлү. Эмки жумада жолугушканча тынч аман туруңуздар. Сиздер менен болгон мен Зарима Игамбердиева, ал эми мен жана жаш уктуруусу мындан арда сиздер үчүн кызмат кылат.